Бардык кайсы жакта иштебесин, азыр көбүнчөсү ошо IT-ге тартылып аткан кезде. Программа жаза алыш сабаттуулуктун бир бөлүгү болуп калат менин оюмча келечекте. Орточо эсеппенен 100 000 доллардын тегерегин бир жылда табууга мүмкүнчүлүгү бар да. Максатыбыз айыл жергелерине IT жөнүндө маалымат жеткирүү. Колубуздан келет. Бул баягы алтын каскан эмес, бул жөн эле билим. Эң негизги нерсе бул адамдын өзүнөн чоң каалоо керек. Адам баласы бүт нерсени кыла алат экен, көрсө колунан бардык нерсе келет экен. Ар бир нерсеге убакыт тапса да болот экен. Мен азыркы учурда ошо Relativity деген компанияда DevOps инженер болуп иштейм. DevOps инженер деген бул өзүбүздүн бир продакт деп коет го, application'ыбыз бар да, тиркемебиз бар. Аны бүт дүйнө жүзүндөгү адвокаттар колдонот жана государство колдонот. Ал бир аябай чоң масштабтагы маалыматты алып, анализдеп, таап чыгып бере турган нерсе. Ошону биз software инженерлер түзөт, QA'лер тест кылат, а биз ошону ар кандай жумуштарды, инструменттерди колдонуп, ар бир акыркы адам көрө турган эмеге биз чыгарып беребиз. Yeah, about a month ago actually. How do you like it? In your own? Well, I mean, I want to say better than 19. If you log out and then log in from some different computer, like you're gonna see the same thing, right? It's not gonna disappear or it's not gonna be more unless if somebody changed it to whoever is requesting. Бул жакта негизи 2 жыл мурда мен өзүм ошо Вашингтонго барып 6 ай окуп ошолор менен таанышып келгем. Бул компаниянын негиздөөчүлөрү менен келгенден кийин карап изилдеп көрдүк. Чикагода чоң потенциал бар экенин көрдүк. Анан мен айтып барып ошол Чикагого келип филиалын ачкыла, мен өзүм ошол жактан иштетип берем деп. Артынан жүрүп 3-4 айдын ичинде изилдөөлөр жүргүзүп атып, анан ачылган жерде. Like, what do you guys think? Is the weekday is okay for you? Like weekdays, nobody work? Certain day. Basically. Орточо эсеп менен 100дөн 120га чейин студент болот ар бир группада. 6-7 айдын ичинде ошол 100дөй окуучу чыгып турат рынокко. Эми биз мен өзүмдүн командамда көбүнчөсү кыргыздар иштеген үчүн, анан өзүм баш болуп бул жакта иштеткеним үчүн бизге келгендердин көбүнчөсү кыргыздар. Бирок компания өзү кыргыздарга багытталган компания эмес, ар кайсы улуттардан келет. Бир 50-60% кыргыздар деп айтсак болот. Негизи ошол биздин программа эч кандай мурда IT-ге кирип көрбөгөндөр үчүн жасалган үчүн башында келгенде баары эле кабатыр болот да. Мен эч кандай компьютерге жакын эмесмин, жасап кете аламбы, кете албаймбы депчи. Анан эң кызыктуусу ошол эч компьютерге жакын болбогондор ошо 6-7 айдын ичинде аябай жакшы өздөшүп кетет да. Үйрөнгөндү жакшы көргөн адам керек да. Бирдемке мында бузулуп атса эле, бул эмнеге бузулуп тур, кантип иштейт экен деп, жанагы радиолорду эле ачып эле эмнеге бузулуп атат, эмнеге иштеп атат. Ошондой бирдемкеге дүйнөгө бүт жаш баланын көзү менен карап, могул эмнеге иштейт, кантип оңдосом болот деп ошондуп жаңы нерселерди жаш балада үйрөнгүсү келгендер аябай ийгиликтүү болот да бул сферада. Себеби бүт IT-де инновация бүт ошондой жерлерде болот да. Маякта бир стул бар экен, биякта бир башка нерсе бар экен, бул экөөнү мен бириктирсем кандай функция чыгышы мүмкүн деген сыяктуучу. Ошондой изилдеп үйрөнгөн адамдар аябай ийгиликтүү болот. Андан кийин албетте инженерный билими болсо жакшы болот.
а бирок аны үйрөнгүсү келген адам бат-бат эле үйрөнүп кетет да. Азыркы кезде 3 жылдан бери Amazon'da tech lead деп коет, башка инженерлердин үстүнөн карап иштейт. Башында киргенде ойлогом, булардын баары күчтүү го деп, бирок киргенден кийин карап көрсөң, бизде кээде кыргыздарда биз жаш балдарды өнүктүргөндө мындай характери чоңойткондо биз сен кыла албайсың, андай кылба. Тиги элдин баласы сени жакшы кылат деп үйрөтүп, анан өзүбүздү ошондой басынып салабыз да. Мен бирок киргип реалдуу жашоону көргөндөн кийин, мына кыла турбайм да. Кээ бирөөбүз ошол трешолдду өтүп кетебиз. Өткөндөн кийин жанагы уже асман каалагандай жакка өнүккөн сайын өтүп кетебиз да. Азыр менин колумда иштегендер индустар, ошондой эле кытайлар, башкалар да бар. Көп жылдан бери инженер болуп, ошолордун мен башкарып, алардын жумушун текшерип, как technical lead катары иштейм. So guys, today we will learn back to React. So I would like to talk a little bit about MVC or in general. What is React or what is MVC? Американы карап көрсөк, эң кыска убакытта, мисалы, бирөө адвокат болом десе, ал 4 жыл сөзсүз окуш керек. Анан экзаменди өтүш керек, диплом алыш керек. Мисалы, мен Amazon ичинде да ошого жакын 100га жакын интервью кылдым башкаларды. Эч качан биз дипломуң барбы деп сурабайбыз. Биз болгону унону билесиңби? Билсең калганын тиешеси жок, айырмасы жок. Андыктан кире ала турган барьер башкалардай чоң эмес, бат эле үйрөнүп кетсе болот. Маянасы дагы жакшы, карьера өнүккөнгө жакшы. Азыр IT тармагы бүт барлык жумуштарда IT тармагы көбөйөт. Yeah, do you have a question, Medar? What I know that React uses a virtual DOM. Сейтек 2015-жылы негизделген. Негизги биздин идея болсо, жанагы бул жакта көбүнчө кыргыздарды ар кайсы тармактан IT жумуштарына киргизүү катары пландалганбыз. Bir kurs 6 ayda болот. Мисалы биз жумасында 5 жолу күндө бизге келген кесиптештер же бизге келген студенттердин көбүсү күндүз иштешет, кечинде үйүндө отуруп алып биз сабакка катышышат. Жалпы 6 айда баары даярданып бүтүп, жумушка даяр болуп калышат. Сабактардын бүт баары онлайн болот. Үйүндө отуруп эле даярданышат. No qaysi? T bolchu? Bolchu? T, bolchu. Биздин жумуш ошо үйдөн иштегенге ушунчалык ыңгайлуу кылып жаратып беришкен. Бүт эле собранияларга стендап болобу, менеджер менен сүйлөшүш керек болобу, бүт онлайн платформада да. Ошондуктан биз үйдөн иштейбизби же офиске барып иштейбизби, мындай өтө деле көп разницасы жок. Ошондуктан мен көбүнчө проекттеримди балдар уктап жатканда бат-баттан жасаганга аракет кылам. Анан ушундай эле жумушка жетишпей баратсам, кечинде проекттеримди жасап, эртеңки күнгө даярдап коем. Офисте деле барганда 8 саат дейт, ошонун 1 саат, 1,5 саат обедке кетет. Обедте балдарга тамак берип, булардын памперстерин алмаштырып, идиш жууп, бардык үй жумуштарын кылганга жетишем. Анан ошо эртең менен кандай бир продуктивно 1-2 саат иштеп, түштөн кийин бир продуктивно 2-3 саат иштеп койсом, ошо күнүм бир күндүк жумушум ошонун ошол убакыт менен чектелет да. Кайсы? Турдуңбу? Балам 7 айлык толугу менен азырынча эмчек сүтүндө. Кызым 2,5 жаш болду. Кызым 3 ай болгондо жумушка чыккан, балам 3,5 ай болгондо жумушка чыктым. Бирок 2 ай толугу менен үйдөн иштедим. Америкада иштебесе аябай кыйын бир жакшы бир жетишкендикке жетишчи. Анын үчүн аябай тырышып, ушундай тырышып иштегенде гана ошо эмгегибиздин үзүрүн көрөбүз да. Азыр эми кандай десем, бунун баары временно деп коет го, убактылуу экенин билем. Балдарым эртең чоңоюп калса, мен дагы карьерама, башка жумуштарыма дагы көбүрөөк убакыт болуп калат го деп ишенем.
ошо канчалык көп environmentте иштеп ошого аралашкан сайын тажрыйбам топтолуп атат. Ошол эле убакытта мен окуумду токтотпостон онлайн аябай көп курс алам. Мен жылымда максат коюп койгом, жок дегенде 3-төн 5 багыттагы сертификаттарды алышым керек деп. Сертификаттар азыркы IT багытында сертификаттар бар, кээ бирки сертификаттар дипломдон дагы даражасы бийигирактар бар. Сен ошо сертификатың болсо, мен сени жумушка алам деген компаниялар бар да. Ошондуктан мен кайра эле ошо IT багытындагы мекендештериме айтмакмын, көбүрөөк сертификат алыңыздар, өзүңүздөрдү өнүктүргүлө депчи. IT күндө өнүгүп турат го, ошол течение деп коет, ошодон агымдан артта калбаш үчүн адам жаңыланып туруш керек. Особенно IT тармагындагы адамдар. Жөнөкөй кыргыз бул жака келе бербейт. Чынын айтканда бир изденип же бир аракет кылып бир нерсе кылгандар келет. Ошон мен ойлойм, ошондон улам болуш керек депчи. Ошо изденип аракетчилдер болгон үчүн бул жактан келип башка жумуштарга кирип калат башындачы. Ар кайсы тармактарда иштеп калат. Магазинде мен өзүм деле мисалы мурда таксиде, магазинде ар кандай жерде иштегем. Ошентип эле иштешет баары. Андан кийин ошол окууга тартканда мурда баары ошо окууга жөндөмдүүлүгү жакшы болгонго дейм да. So here is my information. Also I'm going to go to my own profile. So this is my own. Азыр аябай ушундай периодда бардык кайсы жакта иштебесин азыр көбүнчөсү ошо айтиге тартылып аткан кезде бизде негизи эле кыргыздар ошондой го бир индустрияга бирөө кирсе артынан баары ээрчип кетет да. Эми ал жакшы. Анткени мурда таксиге кетсе баары таксиге кетип, андан кийин башка индустрияга кирди. Азыр ошол айтиге тартылган кезде ошо 2 жылдын ичинде эле ошо 300гө чыгып кетти да. Анан жана айтып кеткендей эле ар бир 6-7 айдын ичинде 50 менен 100 арасы кыргыздар 6 ай сайын дагы кайра кошулат чатынын үстүнө. Ошону эсептегенде бир 2-3 жылдын ичинде бир 1000ге жакындап калышы мүмкүн да. Технология өзгөрүп, алдыга жылып бартабыз. Күндөн күнгө ар бир нерсе санарип болуп, каламдашып, баардык нерсе азыр IT менен байланышып калганда. Мурун болсо, кыргыздар болсо, трак айдап, айдоочу болуп иштесе, бүгүнкү күндө бир топ бөлүгү IT-ге өтүп бартат. Себеби трак бизнеси деген өтө оор бизнес, баягы жолдо жүрүп, үй бүлөгөн алыс болсун. Ал эми болсо IT бул деген аябай баягы flexible деп коет, оңой. Үйдө деле отуруп деле иш кылсаң болот. Орточо эсеп менен 100 000 долларын тегеренип бир жылда табууга мүмкүнчүлүгү бар да. Андан тышкары ошол IT-ни үйрөнүп, келечекке дагы жакшы карьера түзсө болот. Көптөгөн байкелер чоң компанияларда иштейт да. Алар ошол форумда байкелерибиз келип, өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүп, агай инилерин дагы IT индустрияга тартканга аракет кылалы деген максат ушундай да. Булар дагы электронный продажаны баштап, үстүнө продукцияны издей баштап, маркетинг средний слой. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, атым Акжол, фамилиям Абдухалиев. Азыр учурда Google'да жазып коюптур, 2 жума мурда жумушумду которгом. Азыр Microsoft'та Principal Software Engineering Manager болуп иштейм. Бул программисттердин менеджери болуп эсептелет. Ага чейин, 2 жумага чейин мен Google'да старший инженер болуп иштедим, 5 жылга чейин иштедим. Андан мурда Microsoft'та программист болуп иштедим. Мурда сабаттуу, сабатсызбы деп жана китеп окуп жаза алгандарды айтчу. Ошол сыяктуу эле программа жаза алыш сабаттуулуктун бир бөлүгү болуп калат менин оюмча келечекте. Мисалы азыр даже секретарша болуш үчүн деле көп код жазбайсың, кичине жок дегенде Excel'дердин ичинде бир аз код жазып жок дегенде Excel'ден бул биягынан тиягына өткөрүш үчүн кичине код жазыш керек болот. Секретарша болуш үчүн деле, банкта иштеш үчүн деле, кээде садикте иштеш үчүн деле жок дегенде кичине бирдемкелер жазыш керек болуп, ар бир кесипке керек болуп атат. 10 жыл, 20 жылдын ичинде бул ар бир кесипке жок дегенде инженерлердей көп миллиондогон линия код жазбай,
кичине код жазса деле, бирок сабаттуулуктун бир бөлүгү болуп калат. Кийин мисалы мен оюмча 20 жылдан кийин секретаршага жумушка кирем десең деле кайсы тилдерден код жаза аласың деп сурашы мүмкүн. Ошон үчүн баягы Кыргызстандагыларга бул артта калбасын, себеби биз окуп жазуу сабаттуулук жагынан аябай дүйнөнүн астында эле турабыз. Элдин көп катмары окуган, жазганды билет. Бул сабаттуулуктун жаңы катмары, жаңы тепкичи. Андан артта калбай баарына үйрөнүшсүн деп атам. 10 жыл, 20 жыл убагыбыз бар, бирок азыр башталса мектептерде да даже 1-класстан баштап үйрөтүш керек да. Бул жерде мен ойлойм, негизги нерсе эмнени үйрөнгөн эмес, туура адамдар менен үйрөнүп, кыска убакытта туура жерге кирип кетет. Башкаларга дайылдеш үчүн мен өзүм келинчегим бухгалтер болчу, ошону программист кылайын деп биринчи алгачкы студенттердин бирөөсү. Биринчи ошону программист кылгандан кийин анан башкаларга айта баштадым. Муну мен кылдым, келгилесилер да кылалы деп. Азыр бизде 15ке жакын киши бар. Анткени биз ар бир киши менен, ар бир студент менен бир убакта мен чалып кечке сүйлөшөбүз. Биз азырынча санын эмес, сапатына кылабыз. Анткени бизди бүтүргөн студенттердин көбүнчөсү 95% чоң фирмаларда иштейт. Башка курстар бар, бирок алар бизге караганда сфера бир аз башкачараак. Аларды үйрөнүш бизге караганда балким бир аз оңоюраак. Бирок бизди бүтүргөндөр толук кандуу инженер программист болуп чыгышат. 12си кыргыз, анткени азыр американецтер бар. Азыр 2 жуманын ичинде дагы бир 20га жакын студентибиз бүтүрүп атат. Алар дагы кийинки жумушка даярданганга алар башташты. Кийинки жылдагы план бизде Америка деген система жоколуп калат. Сиз каякта болсоңуз да, дүйнөнүн кай жеринде болсоңуз, анткени менин 2 инструкторум Американын сыртында. Экөө тең Европадан киришет. Андыктан азыр негизи эле глобализация болгон үчүн кай жакта жашасаң деле, кай жакта жүрсөң деле, анткени бул IT тармагы Кыргызстанда деле маянасы жакшы, жашоосу жакшы, баары жакшы. Андыктан биз азыр экинчи ошого жараша эле биз үйрөткөнүн жанына дагы бир кошумча сервис бере баштадык. Ал Кыргызстандан же негизи эле чет мамлекеттерден үйрөтүлгөн же биз биринчи үйрөтүп туруп, ошолорду Америкага же Европага алып келгенге аракет кылабыз IT сферасында. Эскиден үйрөтүлө калдың да? Кошуп атасың ба? Нет. Хотела свои услуги посмотреть. Ой, нет времени. Ладно, согласилась. Биз негизи бул жер тренинг центр болуп эсептелет. Анан ошол учурда биздин өзүбүздүн ошо Кыргызстанда IT компаниябыз бар, Бишкекте. Бул Pixsoft деп аталат. Анан биздин максатыбыз эмне? Ошол бул жакта Американ рыногуна ар кандай проекттерди жазып, анан Американ рыногуна коебуз. Американ рыногу чоң да, ар кайсы индустрияларда ар кандай керектелүүлөр бар. Ошон үчүн биз ойлогонбуз, ошо компанияны ачып, проекттерди жасап атабыз. Азыр биз экинчи проектти иштеп атабыз, 1 жылдан ашып калды. Анан биздин ошол экинчи максатыбыз кантип ошол Американ рыногунда чоң проекттерди алып, ошо Кыргызстанга кантип чыгарабыз, аутсорс кылабыз деп айтабыз. Ошо биз азыр бардык Кыргызстанда IT компаниялар менен чогуу иштешебиз, партнер болуп. То есть бул жерде биз ар кайсы компанияларга барып, проекттерин алып, анан Кыргызстандагы компанияларга беребиз. Бул ар кайсы жактан пайдалуу болот. Биринчиден бул компанияларга чоң киреш алып келет Кыргызстандагы. Анан экинчиден бул ошол жумушчу ордун түзөт да. Эгерде биз ошол көп проекттерди чыгарчу болсок, бул жактан ал компанияларга көп жумушчу керек болуп баштайт. Анан кайра эле ошол жаңы окуп бүтүргөндөр жумушка кирип башташат да. Анан бул чоң проект негизи. Анткени бизге башында ушул тренинг центрде иштеп жүргөндө көп сунуштар келген. Ушул эле форматта Кыргызстанга алып келбейсиңерби деп, же окуткула деп. Анан биз издештирип көргөнбүз. Анан негизи тренинг центрдин эң жакшы иштеши бул бүтүргөн окуучулардын канчалык деңгээлде ийгиликтүү ишке орношо. Эгерде бизде Кыргызстанда проекттер аз болсо, местный рынокто болсо, жергиликтүү кичинекей проекттерде көп жумушчу керек болбой калат. Ошон үчүн биз бул жакта ушул форматтагы окуу жайды ал жакка алып баргандан көрө,
Biz проекттерди киргизген дагы туура көрдүк да. We don't care what they have behind this little button, but what we know is if I press it, this is gonna turn this off. IT деген негизи эле бизге бир аз жаңы нерсе болуп атпайбы кыргыздарга, ошон үчүн түшүнүк аз да. Анан ошону жалпак тил менен түшүндүрүп, бул эмне тууралуу, чоң биз IT дегенде эле бир чоң биздин колубуздан келбейт деген стереотип бар да, чын айтканда биздечи. Негизи карап көрсөк, бул өтө жөнөкөй нерсе. Өтө жөнөкөй, анан бир аз эле эмгек талап кылат да. Башка толтура жумуштарды иштеп келебиз, биз кыргыздар кылып эле келгенбиз. IT-ни мен өзүм оюмча жеңил эле кылабыз да. Акылдуу эле иштеш керек, бир компьютер болуш керек, ошол да. Анан туура жолду көрсөткөн бирөө болуш керек. Алган опыттардын, тажрыйбанын көбү Америкада чоң корпорацияларга тиешелүү болгон үчүн аны биякта эми IT-ге кирип эми иштей баштаган Европада ошондой кыргыздарга аябай көп жазышып кеңеш сурашат. Ошолорго жардам берген аракет кылам, билим жагынан, кеңеш жагынан, кийинки келечегине кээде эки жумуш болуп атат, кайсынысын өтөйүн деп, ошол сыяктуу карьера жагынан, ошагынан бөлүшкөн аракет кылам. Негизи эле бул корпорацияда иштегенде, азыр биякта иштегендердин көбү деле түшүнбөгөн нерсе, бул эмнеге командама, компанияга кантип пайда алып келем. Пайда дегенде бул акча эле эмес. Балким культурасын кантип өзгөртө алам, балким имиджин кантип өзгөртө алам. Мен ошол суроо менен баштаса, команда кайсы, мисалы, email командасын иштесе, мен email командасына кандай пайда алып келем. Ошол көз караш менен иштеген адамдар ийгиликке көбүрөөк жетишет. Көбүнчө бизде биякта баштагандардын эле көбү ал көз караш эмес, мага бир инженерный эмне берилген, проблема берилген. Мен ошону кантип решать этем. Ал клиентке, компанияга, командага кандай пайда алып келгенде, ошого көңүл буруп иштеген адамдар батыраак ийгиликтүү болот IT индустриясында. Меники ошо компанияларга киргенден кийинкилерге көбүрөөк салым кошулам деп ойлоп атам, ошол жактан жардам берем. Ошо IT адистери чогулуп Мурас Клабты түздүк. Алардын максаты, эң башкы максаты Кыргызстанда айыл жергелерине ошо IT жөнүндө маалымат жеткирүү. Азыркы престиждүү болуп аткан кесип IT-ни кантип биринчи кадамдан баштап ишке ашырса болот, кантип ийгиликке жетсе болот ошо IT дүйнөсүндө. Анан биз жалгыз эмеспиз, бул жерде толтура ар кандай багытта иштеген IT адистери бар. Ошолор жумасына бир жолу чогулуш кылып турабыз. Деги эле мындай максатыбыз Кыргызстандын бардык бүтүрүүчүлөрү, мисалы, жылына 60 000 окуучу бүтүшөт экен. Ошонун баары IT-ге барса дагы конкурент болбойт бири-бирине. Алар четке чыгып, кайра келсе, ошо бизде ошондой компаниялар көбөйөт да. Мисалы, Америкада 2020-га прогноз коюшкан, бизге 1 миллион софтвер инженер жетишпейт деп. Ошону толукташ үчүн булар четтен издешет. Ошонун агымында келишип, үйрөнүшүп, кайра барышса, ошолор бизде көбөйөт IT компаниялар. Биринчи кыргыз байкелер, ошо бизде мүчө болгон байкелер бар, Мурас Клабта. Ошолор жумушка киришкен, жол көрсөткөн. Анан оңой жолу мына ушундай деп, бирок IT-ге келген бул жерде мындай тааныш билиш деген жол жок. Ар бир адам мээнет менен келет. Мисалы, өзүнүн келинчегин окутса деле ал ошол жолдон өтүш керек да. Себеби IT-де күчтүү болбосоң, сен жумушка кире албайсың. Бир мүнөт ойноп, адамга тамак беришет да. Муну жаткызабыз кызым. Бакыт экөөбүз тең, биз ошо IT багытында иштейбиз, ал cloud engineer болуп иштейт. Ошо ал азыркы багыттардын дагы бир жаңы багыты. Бир сертификатка даярдансак, андан көрө ошо убактыбызды чогуу кетирели деп чогуу даярданып, чогуу ошо сертификаттарды алганга аракет кылабыз. Чогуу конференцияларга барып турабыз, өзүбүздү өнүктүрүш үчүн айтып, митаптарга барып турабыз. Бүт нерсени чогуу кылганга аракет кылабыз. Ошо даже Мурас Клабты дагы биз чогуу чуркап, чогуу ачканбыз. Бүгүн
Please get it done today деп жазыптыр. Бүгүн түштөн кийин ошону кылып коюшум керек. Production server running out of the space дейт. Мен көбүнчө ошо айыл жактагы кыздар, келиндерге ошолорго жеткиргим келет да. Үй бүлөдө канчалык эне бактылуу болсо, үй бүлө ошончолук бактылуу болот деп. Эне бактылуу болуш үчүн өзүнүн да хоббисин, өзүнүн да бир каалаган нерсесин жасап, өнүгүп турса, аял киши ар дайым бактылуу болот. Вот айылдагылар ошо келиндерге жеткиргим келет, что эжекелер, апалар, силер да иштей алсаңар болот. Главное ошо интернет болуш керек. Интернетте азыр бардык нерсе бар. IT-ни окубаса дагы интернеттеги курстарды алып, адам өнүксө болот да. Негизи IT тармагын эркектер үстөмдүк кылган үчүн аялдарга, кыздарга жумушту көп берип атышат деп уктум. Анткени алардын командасынын атынан чыгып сүйлөгөнгө, кээде бири-бири менен жакшы мамиледе болуш үчүн группада аял кишинин бар болгону жакшы деп айтып атышат. Бул эч кандай төрөлгөндөн келген талант сыяктуу айтылбайт да. Бул күчтүү эмгектин артынан ар бири жакшы ийгиликке жетише алат деп ойлойм. Анткени бул эч кандай талант эмес же башка бир сырдуу бир нерсе эмес. Эгер жакшы үйрөнсө, кызыкса, өзүнө ишенсе, адам кыздар деле алып кете алат деп ишенем. Буга көптөгөн далилдер бар азыркы учурда. Биздин Кыргызстандан көптөгөн эжелер, кыздар баары иштеп атышат. Бизге чейин көптөгөн ийгиликке жетип атышат. Мурда чоң фирмага иштерден мурун ойлочумун, булардын бүт баары бизде асманда жүрөт го депчи. Бирок киргенден кийин көп индустарды көрдүм. Көп кытайларды көрдүм. Алар бизде билими да жок. Эптеп просто жанагындай жолдорун билишет. Ошо менен кирип алып эле, анан аракет кылып кете беришет да. Анан ошону көрүп, эмне үчүн кыргыздар ушундай кылсак болбойт деген идея менен ачкан. Сондуктан буюрса сөзсүз басып өтөбүз. IT деген аябай бат өнүккөн тармак да. Ошон үчүн акыркы маалыматтарды, акыркы болуп аткан жаңылыктарды бирөө жеткирип туруш керек. Анан материалдын аздыгы бизде. Кыргызча эч ким материал жасабайт IT тармагы боюнча. Же орусча болот, же англисче болот. Анан көбүнчөсү бизди түшүнбөй калып атышат да. Ошондуктан биз иштеп баштадык эми. Команданы түзүп, буйруса чоң максаттар, пландар бар. IT-деги аябай жакшы ийгиликтерге жеткен адамдардын көпчүлүгү индиядан. Алар IT-ни ошо айылда туруп алып дагы интернет жок жактан да китепти окуп, IT-ни кичинекейинен окутат экен. Ошо IT менен сен жакшы бир деңгээлге жетесиң деп. Ошондой болушун каалайм да. Кыргызстандагы ошо IT жагынан таанылса, аябай жакшы болмок. Ошол нерсе биздин колубуздан келет. Бул баягы алтын каскан эмес, эмес. Бул жөн эле билим. Туура билим алып, туура багытта аябай ката аракет кылсак, биз аябай жакшы жетишкендиктерге жетебиз.